Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын штабынын эсепчиси Надира Сатугулованын уулу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатугулов Кыргызстанга кайтып келди. Ал бүгүн БШКнын жыйынына катышты. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы Анарбек Абазбеков билдирди. Азырынча Адилет Сатугулов менен байланышуу мүмкүн боло элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, КСДПнын штабынын эсепчиси быйыл 11 ноябрда президенттик шайлоонун чыгымдары тууралуу документтер социалдык тармактарга жарыялангандан 4 күн мурда Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен. 18 ноябрда эсепчинин баласы да өлкөдөн сыртка чыгып кеткени белгилүү болгон. Ал эми Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгына арналган маалымат жыйынында Надира Сатугулованын өлкөгө келүүсүн айтып, коопсуздугун камсыз кылаарын белгилеген. 96-тан бери билем. Кандай СБК партиясынын шайлоосу болбосун, жергиликтүү шайлоо кеңештерге, же президенттик шайлоо, же жогорку кеңешке шайлоо, ошонун баарында тең ошол Сатугул кызы Надира ошол форумда башында отурган. Кечеде отурган. Муну айтып атышат, ошол боюнча айтып кетейин, айтып атышат, бунун өмүрүнө коркунуч келип, буну биз бул качып кетти дейт, сыртка дейт. Муну айтып атышат, 15 ноябрь кечиндеси 16 менен туулган күнүм 60-ка чыгып атам. Чыгарып атышат. Кийин терештирсек, мына 11 ноябрда сыртка чыгып кетти Надира. Мен айттым, тапшырма тапкыла, сурагыла. Азыр мен кызыктармын. Надиранын келишине, сурак беришине, Надира келип, эсен аман болушуна. Мына өмүрүнө коркунуч келип атат дейт. Ким келтирип атат? Айтчы да коркунуч ким келтирсе. Мүшүн качып кетти, ким качырды? Анын бардыгын тең ушу Жээнбеков коркунуч келтирип атат, президентти мага сылтап атат. Андай эмес, мен буга абдан кызыктармын. Келгенине, келип, мына сурак бергенине. Кечээ экс-президент Роза Отунбаева камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевка ырайым берүүсүн өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдон өтүнгөн эле. Отунбаеванын демилгесин жогорку кеңештин фракция лидерлери да колдошкон. Мындан улам коомдо ар түрдүү пикирлер жаралганы маалым. Бул тууралуу юридикалык илимдердин доктору Канат Азиз өз ою менен бөлүштү. Мыйзам жагынан айта турган болсок, Роза Исааковна Отунбаева экс-президент болуп кайрыла алат. Ал мыйзамда 21-беренеде жазылган. Андан тышкары мындай муну субъекттер кайрыла албайт деген нерсеси дагы жок. Өтүнүч киргизгендердин депутаттар, андан тышкары улуттук ГКНБ мисалы үчүн, ошол эле ГСИН, башка эмнелер жана мындай эмгек коллективдерде дагы киргизе алат бул өтүнүчтү. Бул дегени ар адам өзү кайрылса болот. Роза Исааковна киргизген өтүнүч, анан колдоого алынган, баягы депутаттар менен 6 депутат менен, лидерлер менен колдоого алынган бул өтүнүч мындай салмагы боюнча аябай саясий, күчтүү салмак деп эсептелет. Буну мисалы үчүн ошо президенттин жанында иштеп жаткан ошо ырайымдуулук боюнча комиссия биз карабайбыз дей албайт, өзүңөр билесиңер. Бул маселе чечилиш керек деп ойлойм, анан мыйзам буга жол берет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова азаттыкка берген маегинде азыркы болуп жаткан көрүнүштөр ал үчүн мыйзамга туура келбей жатканын айткан. Мыйзамда ырайым берүүнүн өзүнүн тартиби бар. Ал мыйзамда жана жоболор бар да, положение деген президент указында бекитилген. Ошол жерде бүт тартип көрсөтүлүп турат. Бир гана жолу бар, өзүнүн өтүнүчүн, өзүнүн менен сотолгон адамдын өтүнүчүсү эле ырайым берүүчү, бул баягы түбөлүк эркинен ажыратылган адамдарга, ошолордун жана түбөлүк эркинен ажыратылганын 30 жылга, мурунку кодекс боюнча 30 жылга, азыр 1-январдан күчүнө кире турган кодекс боюнча 20 жылга алмаштырууга өтүнүчү болбогон учурда да. Анан башка учурларда бүт учурларда өтүнүч болуш керек сөзсүз түрдө. Азыркы мыйзам боюнча булар мындай кандай десем, немеге туура келбейт да мыйзамгачы. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев экс-президенттин бул сунушун өлкө башчынын чечим кабыл алуусуна түрткү катары кабыл алганын билдирген. Экс-президент Отунбаева жазып аны биз өтөтөбүз колдоп берип атат. Негизи мыйзам боюнча өзү киши өзү же адвокат аркылуу жазыш керек да. Ошондо гана өзү юридикалык жактан туура болот. Бирок эми бул жерде президент өзү деле чечим кабыл алып да. Ошол президенттин чечим кабыл алышына мындай түрткү негизинде мен кабыл алдым да. Бул түрткү негизинде сунуштап атат. Кудай буюрса, анда мен ойлойм, анда президент өзүнүн чечимин ушул жакка карап туруп, анда чечим кабыл алса туура.
Ал эми юристтер Роза Отунбаеванын кадамын туура эмес деп баалашканын Вести KG сайты жазып чыккан. Бул акылсыздык, эми бардык экстер президент ар кандай кылмыш иштерине болушуп өтүнүч кылса болот деп ойлоп калышат. Балким өздөрү да ишенткендир. Бул нерсе бардык убактылуу өкмөттөрдүн мурдагы мүчөлөрүнө мүнөздүү нерсе. Мыйзамдуу жол менен барбай, дароо кесип салышат жолду. Ал эми ырайым кылуу процедурасына келе турган болсок, анда Текебаевдин жеке өзүнүн өтүнүчү керек. Роза Отунбаеванын президентке кайрылуусу эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес. Бул нерсе чамасы башка максатта кылынган. Эске салсак, президент Сооронбай Жээнбеков Текебаевдин ишине кийлигише албасын айтып, эгер Өмүрбек Текебаев ырайым сураса берейин деген сөзүн айткан. Депутат Исхак Масалиев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурунку башчысы Мурат Суталиновго ырайымдуулук берилсин деп суранууда. Анын айтымында Мурат Суталинов рак оорусу менен жабыркайт. Мындан тышкары анын бир бөлөгү жок. Мурат Суталинов мунапыстын бирине да кирген жок. Аны ден соолугуна байланыштуу кое бериш керек. Эркиндикте жүрүп күнөөлүү эмес экендигин далилдесин, деди депутат. Жогорку сот Мурат Суталиновду 2010-жылдын 7 апрелиндеги окуя боюнча 25 жылга эркинен ажыраткан. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө шашылбоого чакырды. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин отурумунда айтып чыкты. Айтымында 2020-жылы парламенттик шайлоо өтүп, өлкөнүн негизги мыйзамына түзөтүү киргизүүгө карата мораторий аягына чыгат. Бирок Кыргызстанга кандай башкаруу формасы туура келе турганын эл гана чечет, деди ал. Биз өзүбүз эч нерсе алмаштыра албайбыз, муну түшүнүү керек. Мындан сырткары түзөтүү киргизүү 2025-жылы керектелет, деп кошумчалады фракция лидери. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Аскарбек Шадиевдин соттун чечими менен мамлекетке чегериле турган мүлкүнүн тизмеси жарыяланды. Тизменин курамына Карвен 4 сезона эс алуу үйү, Акве Инвест Плюс уставтык капиталынын 50%, Карвен Групп уставтык капиталынын 50%, Орто Сай айылындагы Аларча турак жай комплексиндеги жеке үйү, Бишкектеги кеңсеси, Toyota Land Cruiser 150 үлгүсүндөгү унаасы, коммерциялык банктардагы Аскарбек Шадиевдин өзүнө таандык 5954 АКШ доллары, Trade Invest Аларча соода борбору уставтык капиталынын 100%, Ларел уставтык капиталынын 50% кирди. Аскарбек Шадиев менен жакындарынын конфискацияланган мүлктөрүнүн жалпы баасы 1 миллиард 852 миллион 236 миң 99 сомду түзөт. 25 декабрда Бишкектин 1-Май райондук соту жогорку кеңештин экс-депутат Аскарбек Шадиевди 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияда эркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү жөнүндө өкүм чыгарган. Алдыңарга чоң максаттарды койгула, аракет кылгыла, ошондо гана ийгиликтер болот деп белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 26 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында республиканын бардык областтарынан келген балдар үчүн коюлган жаңы жылдык балатым айрамында мамлекет башчысы балдар менен бирге жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган Сыйкырдуу түш аттуу оюн зоок программасын көрдү. Президент балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, жаш кыргызстандыктарга бардык каалоо тилектеринин орундалышын каалады. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан өткөрүлгөн жаңы жылдык балатыга өлкөнүн бардык аймактарынан мектеп курагындагы 1100 окуучу чакырылган. Алардын арасында окуунун мыктылары, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын жана мелдештердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар бар.